رب أنزلنا منزلا مباركا خير منزلين Makam İmam Abi Hanifa rahmetullahi aleyh'in adına konferans ötkörülü dep atayın 3 aydan beri dayardık görüp mına mart ayına dep çor adamla men atay söyleşip ona ошол эл аралык баардыгына чакырууларды да жөнөткөн эле анчамчаларын билетин ала калдык эле да ушуга чейин бирок тилекке каршы март айында конференциябыз болбой калды дагы ошол март айында биз ниет кылдык эле Абшүкүр Дамулла устазыбызды Сайдок Астамулла устазыбызды маркум Чок Дамулла устазыбызды ушуларга атайын ушул эл аралык конференцияда биз кичине бир аз болсо да колубуздан келген bir çın жүрөгүбүздөн сыйлыгыбызды bir сыйлап коелу деп чыныгы сыйлыкты Кудай кааласа Алла Таалам берет баарыбызга бейишинен берет бирок бул дүйнөдө деле бул деле bir жаман эмес адамдын bir көңүлүн көтөрө турган бири бирибизди урматтай турган сыйлай турган бул Айкөл ордендери булар биздеги Айкөл ордени Кыргызстан мусулмандар дин башкармасындагы эң улуу даражалуу орден болуп эсептелинет. Анан калгандары болсо өзүңүздөр билесиздер, буну биринчиден ушу бир Равил Гайнуддинге бердик эле. Анан башка эч кимге берген эмеспиз. Калгандарына насихат деп, берешен деп, ынтымак деген ордендер менен, медалдар эле. Орденди атайын эме кылып, атайын иншалла бул кылган кызматыңыздарды эми кичине болсо дагы коллектив менен биз ыраазычылык билдирип коелу деп иншалла. Себеп карадык эле, эси бир неме болуп калса, күндү как его мына күзүндө биз өткөр алабызбы дегенде ойлодук эле, бирок карасак бул күчөйүп эле баратат. Анан эл аралыктар бүгүнкү күндө жакынкы арада бир чогула тургандай эмес. Анан ниетибизди ишке ашырып коелу деп кичине мындай кыска учурда болсо дагы неме болуп калды да. Алла ыраазы болсун иншалла. Сиздерге чоң рахмат. Жашыңыздар дагы бизден улуу. Буга чейин эстегенде айтып кетишибиз керек. Кимсанбай ажекебизге, мурдунку муфтийибиз Молда Сауыр Дамуллага, Дүйшөнбек ажыга, аксакалдарыбызга жана Орто Азиянын муфтилерине мурунку биз конференцияда берген элек. Ушул жакшы адат болуп калсын деп, жаштарга бир стимул болсун деп, устаздарыбызга үлгү алып, артынан ушундай жакшы даража ээлерге жетсин деп атайын эме кылдык эле. Анан кийин Абшүкүр Дамулла, Сайдок Астамулла булар жаштары дагы, илимдери дагы, тажрыйбалары дагы бизден жогору турат. Бизден Bismillahirrahmanirrahim. КМДБ'нын 21-10-2020 30 протоколунун жана 11.9-2018 буйругу менен түзүлгөн комиссиянын сунушундагы чечиминин негизинде токтом номер 3 өлкөбүздө диндин жайылышына чоң салым кошкондугу үчүн жана көп жылдан бери кылып жаткан эмгектерин эске алып Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңешинин мүчөлөрү Нарматов Абшүкүр ажыга, Жайлиев Чубак ажыга жана Долсад ажыга орден тапшыруу боюнча төмөнкүдөй токтом кылам. Биринчи Нарматов Абшүкүр ажы биринчи даражадагы Айкөл ордени менен сыйлансын. Жайлиев Чубак ажы экинчи даражадагы Айкөл ордени менен сыйлансын. Долсад ажы үчүнчү даражадагы Айкөл ордени менен сыйлансын. Бул токтомду ишке ашыруу КБД аппарат жетекчисине жүктөлсүн. Токтомдун аткарышын көзөмөлдөө өзүмө калтырам. Азиретти муфтий Токтомушев Максатбек ажы. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд. Мабрук. Алла йбарак. Иншалла мабрук, баракаллах. Анда бу экинчи Сайдок Астамулла эле. Аллах разы болсун. Азыр. Жакшы болбой калды. Бул жакындалар. Эми бир салтанаттуу нерсени шанына келтирели. Алла разы болсун иншалла. Өмүрүңүздөргө, илимиңиздерге береке берсин. Амин. Дайыма алдыда агалык, акалык кылып жүрө бериңиздер. Рахмат. Алла разы болсун. Эми баягы кыргыздын адаты бул калбайт экен. Бул дагы иншалла башыңызда алтын башыңыздар аман болуп. Бул эми иншалла өткөргөн жакшылыктардын эшиктерин ачтырсын. Амин. Рахмат. İnşallah Allah razı olsun. Eң алгач жараткан Алла субханала ва таалага чексиз мактоолор болсун. Андан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Алланын жалгыздыгына, Алланын барлыгына, бирлигине ыйман келтирүүлөр ким болбостон
пайгамбарыбыздын мураскору болгон сиздерге дагы дайыма Алла Тааланын үзгүлтүүсүз рахматы, мерими, хидаяты, нуру боло берсин. Урматтуу дамыналар, урматтуу устаздар, биз азыркы өзүбүздүн сөзүбүздү Кыргызстан мусулмандардын Азирети муфтии Масатбек ажыга беребиз. Урматтуу ахли илим, урматтуу устаздар, агайлар, достор, агайын мусулман бир туугандар. Жараткан Алла Таала баарыбызды дин кызматына ихластуулук менен өлгөнгө чейин кабыл кылсын. Бүгүн бир жакшы иш-чаранын бир күнү, бир кубаныч. Биз баарыбыз билебиз, дүйнөдө кайгы дагы бар, курсанчылык дагы бар, жашоо дагы бар, өлүм дагы бар, ден соолук дагы, оору дагы, кандай ахиретте бейиш тозок бардай эле. Дайыма ушул жакшы жаман бири-бирине ээрчип жүрөт экен. Бирок бүгүн биздин ушундай бир кубанычтуу күнүбүз. Анткени буга дагы азыр токтоп кетейин. Мынакей былтыр биз ноябрдан даярдык көрө баштадык эле. Макам имам Аби Ханифа рахимахуллахнын атынан бир конференция уюштурабыз деп, чет мамлекеттегилерге, конокторубузга бардыгы, бул жактан Саудиядан тартып, Египеттен, Пакистан бардыгына ушуларды жөнөтүп, мартта деп дайындап, бирок тилекке каршы бул февраль айынан, март айынан бул пандемия, коронавирус деген бир бала чыкты дагы. Бунун бардыгы жокко чыгарылып калды. Ошол эл аралык конференцияда биз дайыма адаттагыдай өзүбүздүн устаздарыбызды, аалымдарыбызды бир сыйлап, кадырлап, пата берип, пата алып, мына ушул адатты жакшы бир адаты шарифаны улантсакпы деп ушуну ойлоп даярдыгыбызды көргөн элек. Ал ошол конференциябызда Абдушкур Дамыла устазыбыз, Сайдыбек Астамыла устазыбыз, Чубак Дамыла устазыбыз Кудай рахматына алсын. Атайы ушундай кылайлы дедик эле, бирок тилекке каршы март айында конференциябыз анча-мынчаларына билет деле алып алдык эле. Бирок кайрадан болбой калганына кайтарганга туура келип калды дагы. Эми тагдыр экен, күзүндө болуп калар десек, күзүндө деле кайра күчөйүп, бул жакын карада бул бүткүдөй эмес. Анан ниетибизди ишке ашырып, узартпайлы дагы, ниет кылгандан кийин дароо ишке ашырайлы деп, мына ушул күндү тандап, кичине шашылыш түрүндө болуп калды. Азыр деле бир кылсак болот эле, мына филармония тияк бияктарга. Уруксат береби, бербейби, кайрадан эле күчөйүп атат. Анан мына чаканыраак болсо дагы, бирок Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө медиа чакан эмес, бүткүл дүйнө. Ушундан улам биздеги Кыргызстан мусулмандар дин башкармасындагы атайы Айкөл ордени бул эң улуу, эң жогорку даражадагы орден болуп эсептелинет. Будан 2 жыл мурда бизде конференция өткөн, эл аралык 8 мамлекеттин муфтилери келип катышканда, ошону бир Равил Гайнуддин мырзага ыйгардык эле. Мынакей себеп дегенде Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы дайыма биздин кызматташтык жана башка жашы дагы улуу болгондуктан мына Великий шелковый путь деп коет эле го. Жибек жол немесинен. Вот ошого арналган конференция болчу туугандар. Мына бүгүн эми Кудайга шүгүр ушул сиздердин ак батаңыздар менен, жакшылардын ушундай иншалла жакшы тилектери менен уруксат этсеңиздер, биз Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынан жамаатыбыздын атыбыздан атайы мынакей терең ыраазычылык берип, ошол Айкөл ордени, 1 степень, 1 даражадагы Айкөл ордени менен Абдушкур Дамылабызды иншалла бир сыйлап, бир ыраазычылыгыбызды билдирип, ийгиликтерибизди каалап, патабызды берип, Дамыладан патабызды ала турган иш-чараны баштасак. Кыргызстан мусулмандар дини башкармалыгынын 21-10-2020 30 протоколунун жана 11.9-2018 410 буйругу менен түзүлгөн комиссиянын сунушунун чечиминин негизинде номер 3 токтом өлкөбүздө диндин жайылышына чоң салым кошкондугу үчүн жана көп жылдан бери эмгек кылып келе жаткан кызматын эске алып, Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңешинин мүчөлөрү Нарматов Абдушкур ажыга, Жалилов Чубак ажыга бул Айкөл ордени тапшыруу боюнча төмөнкүдөй токтом кыламын. Биринчи Нарматов Абдушкур ажы 1 даражадагы Айкөл ордени менен сыйлансын. Дамла үйрөнүп калганда орден алып тез эле кийип эле. Allah razı olsun. Allahu akbar. Allahu akbar. Mabruk inşallah. Mabruk. Allah ibarik.
Ana bu жерде hem кичине бирөө бар. Бирок кичине эмес. Кичине сыраны университетте кичине болобу? Алтын башыңыз аман болсун да. Дайыма бар болуңуз. Жакшы ата, жакшы дамылла, жакшы аксакал болуп. Мындай эле жак. Орденден тосуп турбасын. Кудай калса дагы сүрөтүшүбүз. Ушу менен эле чубак дамылабыз. Ушул эле токтом негизинде Жаңгыр Чубак ажы Айкөл ордени менен сыйлансын. Мына чубак дамыланын уулу Абдулла Кудай каласа орун басары дамыла жок болсо дагы анын Кудай каласа дайыма элеси Кыргызстанга кылган кызматы эбегейсиз эч ким эстен чыгарбайт буюрса, иншалла бу Кыргызстандын тарыхында кала турган дамыла эмгек кылып кетти. Мына уулу дагы аркасынан буюрса, изинен иншалла мээнет кылат деген чоң үмүттөбүз. Иншалла. Кудай кааласа иншалла. Алла таалам үчүн кабыл кылсын. Кудай кааласа өтүп кетсе да биз мындай эме кылган жокпуз. Атай ниет болгондон кийин анан кийин мынакей Абдулла баласы бар экен деп. Кана. Бу камер жаза. Allah razı olsun. Kana omin. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Jaratkan Allah Taala. Şükür damlabızga manaki uzun ömür bergen jaratkan Allah Taala. Çın densoluk bergen, dövletin beyik kılgın ya Allah. Elimi nafi ata kılgın ya Allah. İki dünyada baktılığı kılgın ya Allah. Jaratkan Allah, tübölüktü özün sıylagın jaratkan Allah. Bizde mahlukların sıyındağı özün kabul kılgın ya Allah. Daima averli olup, urpağından ya Allah, kıyamet gün geçen imandın çırağını öçürübögün. Yüzün jarık, dövletin beyik kılgın. Kadam kadam özün jardan berip, ya Allah, elibizge, bütkül dünyaga, İslamdı, imandı, bağlılıktardı tarqatkanга özün sebepçi kılgın. Bübüle bala çakasına bereke payız, baktılıktardı bergin ya Allah. Urpaklarından ya Allah, alımdardı, allamalardı özün çıkargın ya Rabbul Alamin. Jaratkan Allah, iki dünyada baktılığı kılgın. Şu ağacımızda ya Allah rahmatını alıp jayın cennetten kılgın ya Rabbul Alamin. Darajasını beyik kılgın. Bübüle bala çakasına iman bergin ya Allah, rızkı bergin, bereke bergin ya Allah. Şu Abdullah'a dana barına ya Allah jakşılıktарды özün nasip kılgın. Uşul жерде kol götörüp turganыбыздын baarzın ortabızga ынтымак, биримдүүлүк, достук, мамлекетибизге тынчтык, аманчылык, жүздөрүбүздү жарык, эки дүйнөдө бактылуу кылгын. Рахмат. Чоң рахмат. Sizlerge de çok rahmat. Allah razı olsun. Рахмат. Аллахтан чоң рахмат.